Салам достор, биз кайрадан номер 37 корпоратив орто мектебинин медиа командасы. Бүгүн бизде Ош шаардык олимпиадага катышып келген мыкты сыймыктанган окуучулардын бири Ташиба Айзирек боюнча репортаж болмокчу. Чогуу бирикте көрүп алабыз. Салам Айзирек, сен Ош шаардык олимпиадага барып катышып келиптирсиң. Бул дагы бир катышканың бир чоң ийгилик. Ийгилиң менен куттуктайбыз. Негизи эле сен англис тилин кандай өздөштүрөсүң? Өзүңдөн кичинекейлерге кандай кеңештерди бересиң? Англис тилин жакшы өздөштүрүш үчүн. Мен негизинен азыр англис тил курстарына катышып жатам. Бул жаңы өспүрүмдөргө, кичинекей балдарга айтарым, англис тилин канчалык эртерээк үйрөнүүнү баштасаңар, өзүңөргө ушунчалык жакшы. Себеп дегенде жаш балдардын мээси алар жумшак болот дагы, бир нерсени үйрөнүүгө алар жөндөмдүү. Англис тилин качандан бери үйрөнүп баштадың? Англис тилин негизинен башка окуучулардай эле биз мектепте 3-класстан өтүлө баштайт. 3-классымда эсимде бар, биринчи жолу эжекебиз сабакка келип, андан эжеке бизге өтүп баштаган. Англис тили мага негизинен өзү кызык болчу. Себеп дегенде мен бир эжем Америкага барып окуп келген болчу. Ошол эжемдей болуп, Америкага барып окуп, ал жерде билим алсам экен деп эңсеңчимин. Ошондон кийин ошол биздин мектепте англис тили өтүлүп баштагандан кийин кызыга баштадым. Мага ар бир сабак кызыктуу болуп, жана ошондой эле мектепте болгон иш-чараларга да катышып баштадым. Мисалы үчүн ошол мурунку жылы бизде Spelling Bee конкурсу болду. Ал жерде дагы башка окуучулар катышып, алардын арасында дагы катыштым. Жана негизинен англис тилин ошол мектепте активдүү катышып жүрөм. Дайыма сабактарымды аткарып, жана ошондой эле англис тилинде болгон кичинекей чакан иштер, мероприятиялар болгондо өзүмдүн активдүүлүгүмдү көрсөтүп, дайыма катышканга аракеттенем. Сожеке, сиз англис тил мугалими катары негизи эле Айзирекке кандай мүнөзмө бере аласыз? Саламатсыңарбы? Айзирек биздин эң алдыңкы окуучулардын бири деп айта алабыз. Себеби бизде атай Төлөйкөн тынчтык клубу түзүлгөн, медиа командабыз түзүлгөн, жана дагы мектептин парламентинин башкаруучусу. Айзирек бир гана англис тилин гана алып кетпестен, ал социалдык турмушка аралашуу боюнча дагы, коомго аралашуу боюнча дагы окуучуларга үлгү боло ала турган эң алдыңкы кыздардын бири. Ал эми англис тилине басым жасаганы бул өтө жакшы. Себеби англис тили бул дүйнөлүк тилдердин катарын толуктайт жана көп мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берет. Келечекте мыкты адистерден болот деген үмүттөмүн. Ага ийгиликтерди гана каалап кетем. Рахмат. Салам Тимур, Айзирек боюнча маалымат айтып бере аласыңбы? Саламатсыздарбы? Бул Айзирек биздин эң бир сыймыктануучу кыздарыбыздын катарында. Бул жөн гана курсун алып кетпей, бул мектептин президенти болууга да жетишкен. Бул кыз менен биз сыймыктанабыз. Салам Сайкал, сен Айзиректин классташысың. Айзирек негизи эле мектепте өзүн кандай алып жүрөт? Кандай кыз? Кайсы сабактардан жакшы окуйт? Кайсы сабактарга көбүнчө кызыгат? Салам, Айзирек өзү негизинен эле өтө тырышчаак кыз. Айзиректин жакшы көргөн сабагы бул англиский. Өтө кызыгат жана мектептеги да болгон иш-чараларга да өтө активдүү катышат. Мыкты окуучу жана мыкты курбул, жана эң бир үлгүлүү окуучулардын бири. Ушул менен биздин репортаж аяктады. Биздин баракчага катталыңыздар. Биздин баракча Креатив 37. Ал эми биз Айзирекке ийгиликтерди каалайбыз.